Мен Пайызов Эркин, Кадамжай шаардык тазалык бөлүм башчысымын. Биздин шаарыбызда 20 миңге чукул эл жашайт. Элдерибиздин таштандысын чыгаруу боюнча бизде шаарыбызда 2 жаңы автомашина унаа ажыратылган мэрия тарабынан. Bir күндүк нормабыз таштандыны чыгаруу, bir күндүк нормабыз 15 тонна менен 18 тоннанын тегерегинде жүргүзүлөт. Атап айтып кетсем, мэриянын эсебинен 2 гектардан ашык таштанды үчүн жер ажыратылган, трансформация болуп, ошондой эле таштандынын ичинде яма беккери деп коет, беккери чуңкуру. Бул шаардын ичиндеги жолбун ит, мышыктарды графиктин негизинде тазалоо учурунда, атып тазалап жок кылуу учурунда ошол шартка, талаптарга жараша ошол 30 метрлик чуңкурда стандартта жасалган ошол яма беккери чуңкурубузга атып алып келип дарылап жок кылабыз ошол жерде. Бизде тазалык бөлүмүндө шаардын ичинде 8 короо шупуруучу жумушчулар иштейт, атап айтканда дворниктерибиз. Булар основной автотрассанын бойлоруну көбүнчөсү кечинде унаалар жолду бошоткондон кийин, борбордук жолдорубуз бошогондон кийин тазалап өтүшөт. Андан тышкары шаардын ичини өзүнүн участкаларына бөлүнгөн дворниктерибиз, короо тазалоочуларыбыз күн сайын тазалап турушат. Бирок шаардын өзүнүн ичинде көйгөйлөрүбүз жок, тазалап турабыз убагында. Машинабыз, унааларыбыз өз убагында алып турат. Биздеги өзүбүздүн шаарды басып өткөн автоунаа жолу, Баткен автоунаа жолу. Бул жер чоң трасса болгондуктан ушул жердеги көйгөйлөр бизди көп түйшүккө салып жатат. Өткүнчү меймандар, жүргүнчүлөр таштандыларыны жол катар таштап бизди ошол түйшүккө салып жатат. Бүгүнкү күнү ушул ишченбилик жарыялап, бүткүл райондук ишченбилик жарыялап, бүт жумушчу ишканаларды ишке тартып, ушул тазалоо иштерин жүргүзүп жатабыз. Жолун эчти. Кетtik.